Бүгүнкү темабыз билим алуу жана маданиятка болгон адамдын укуктары. Билим алуу бул эмне? Билим алуу бул императивдүү түрдө адам укуктарынын эң негизги катары болуп кабыл алуу зарыл болгон адамдын укугу болуп эсептелинет. Билим алуу бул адамдын жашоо сапатын жакшыртуусунун жолу, бул адамдын мүмкүнчүлүктөрүнө көбөйтүүгө болгон шарттардын бириси болуп эсептелинет. Билим алуу ар бир мамлекет буга көптөгөн салым жасайт жана мамлекет буга кызыктар болушу зарыл. Билим алуу укугу башка адам укуктарынан эң түп тамыры деп атасак дагы болот. Башка адам укуктары деп, мисалы үчүн, шайлоо укугу, коомдук кызматта иштөө укугу, жаранга тиешелүү болгон укуктар жана башка укуктар, бардык укуктар болуп эсептелинет. Башкача айтканда, бул адамдын сабаттуулугунан келип чыккан негизги укуктар дагы ушул билим алуу укуктарынын негизи болуп эсептелинет. Шайлоого болгон укугу, жарандык укугу, шайланганга укук жана башка укуктар бул биздин билим сабаттуулугубуз өтө төмөн болсо, ал башка адам укуктарынын дагы биз өзүбүз төмөнгө түшүрүп коюшубуз мүмкүн экен. Билим алуу укугунда эки негизги спектр каралат. Биринчи спектр болуп коомдук, социалдык спектр, экинчи болуп эркиндик спектры. Социалдык спектр бул мамлекеттин гаранттарын түзүп берүү, билим берүү системасы жеткиликтүү болушу жана мүмкүн болушун айтып келет. Бул жактан эмнени түшүнсөк болот? Мамлекет социалдык ролун кандай ойнойт деген нерсени түшүнсөк болот. Бул биринчи мектепке баруу шарттарын түзүү, бул университетке, жогорку окуу жайларына кирүү жана баруу, ошол жакта окуу шарттарын түзүшү мүмкүн. Эркиндик спектры деп, ар бир адам билим алуу формасын өзүнүн ыктыяры менен тандоо деген нерсени түшүндүрөт. Эркиндик спектры билим алууда бул ар бир өлкөдө ар башкача кабыл алынган. Эң негизги эркиндик спектры бул европалык өлкөлөрдө ортого чыгат. Европалык өлкөлөрдө болуп эркиндик спектры бул өтө маанилүү жана ар бир адам, ар бир жаран чынында эле бул эркиндик спектрын өз ыктыяры менен тандоодо. Мурунку Советтер Союзунан калган мамлекеттерде болсо, эркиндик спектры толугу менен өнүккөн эмес. Бул жакта билим берүү системасынын катачылыгы деп дагы илимпоздор айтып келүүдө. Анткени билим берүү системасында катачылык болгондо социалдык спектр дагы жакшы иштебеши мүмкүн жана эркиндик спектр дагы жакшы иштебеши мүмкүн. Бул нерсеге ар бир жаран, мамлекет дагы чоң басым кылыш керек жана билим берүү системасы бул адамдын укугу деген нерсени өтө өйдө коюшу керек. Бириккен Улуттардын уюмунун алдында экономикалык, социалдык жана маданий укуктар боюнча комитети жалпы комментарий деген кошумча жалпы эрежени кабыл алынган. Жалпы комментарий экономикалык, социалдык жана маданий укуктар боюнча мындай нерселерди айтып келген. Жарандын билим алууга мамлекет ишкерлери адилетсиздик, басмырлоочу, кодолоочу түрдө мамиле кылса, аны даттанууга же болбосо башкача айтканда апелляцияга берүү ар бир жарандын мүмкүнчүлүгү болуш керек. Экинчи болуп, башталгыч билим берүү тармагында катачылыктар болсо, аны жоюу бул дагы мамлекеттердин эң негизги шарттарынан болуш керек. Башталгыч билим берүү тармагы
ар бир мамлекетте кепилдик көргөн бир шарттары болуш керек. Кыргыз Республикасында башталгыч билим берүү тармагы бул бекер болуш керек жана ошол эле учурда ар бир жаран үй бүлөдөгү башталгыч мектептерге бара турчулардын шарттары болуш керек. Бириккен Улуттар Уюмунун экономикалык, социалдык, маданий иштери боюнча кеңеши бул жакта эл аралык деңгээлде эң чоң ролду ойногон бир кеңеш деп эсептелинет. Бул кеңеште 1946 жылдан баштап Бириккен Улуттар Уюмунун эң алдында болуп экономикалык, социалдык жана маданий укуктар боюнча комитети жалпы комментарий деген кошумча жалпы эреже болуп кабыл алынган. Ал эрежелердин эң биринчилерден болуп жарандын билим алууга, мамлекеттик ишкерлерди адилетсиздик же болбосо башмырлоо же болбосо кодолоочу түрдө мамиле кылса, аны ошондой мамилеге даттануу же болбосо башкача айтканда апелляцияга ар бир адам апелляцияга ээ деп эсептей алабыз. Экинчи болуп башталгыч билим берүү тармагында катачылыктар болсо, аны жоюу бул мамлекетке болгон шарт болуп эсептелинет. Кыргыз Республикасында жана башка дагы мамлекеттерде башталгыч билим берүү системасы тармагы бул бекер болуш керек жана мамлекет буга өтө чоң көзөмөл кылууга зарыл. Адам кичинекей чагынан эле билим алууга укуктуу жана мамлекет ага көзөмөл болуу керек. Эң негизги болуп балдардын иштөөсү жокко чыгыш керек жана үй бүлө ошол балдардын иштебөсүнө кандайдыр бир шарттарды коюш керек деген нерселер экономик, социалдык жана маданий укуктар боюнча комитетте каралган эле. Бириккен Улуттар Уюмунун экономикалык, социалдык, маданий иштери боюнча кеңеш. Бул кеңеш 1946 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун негизделгенден баштап 1946 жылы чоң ролду ойноп келет. Ар бир мамлекеттер бул кеңеши аркылуу көптөгөн салымдарды билим берүү тармагына салымдарды кошкон эле. Кыргыз Республикасынын стандарттары. Кыргыз Республикасынын стандарттары дагы экономикалык, социалдык жана маданий иштери боюнча кеңештери менен алып келинет жана ошол жакта айтылган беренелер дагы биздин Кыргыз Республикасынын стандарттарында бекитилген эле. Кыргыз Республикасынын стандарттары болуп башкача айтканда башталгыч билим берүү тармагында жана жогорку окуу жай тармагында бул эки тармактагы стандарттар деп айтсак болот. Бирок көбүнчө бизге негиз болгон, керек болгон стандарттар жогорку окуу жайдагы стандарттар болуп эсептелинет. Кыргыз Республикасынын жана башка мамлекеттер, кайсы мамлекеттер болбосун стандарттары бирдей болот. Стандарттарынын жакшы, жаман, сапаттуу, сапатсыз болгон нерселери бул мамлекеттин билим берүү тармагын жакшы иштесүү жана жаман иштесүү, жакшы жана жаман иштегендиктин себеби болуп келет. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайлардагы окуу стандарттары бул эл аралык деңгээлде жана улуттук деңгээлде бекитилген. Кыргыз Республикасы эки деңгээлди тең алып жана адамдын билим алуу системасына камгөө көрүш керек. Адам укуктары боюнча Европалык сотто
көптөгөн процесстер сот отурумдар болуп келген билим алуу системасы боюнча. Бул биринчи болуп эң кызык мисалдардан болуп Кипрдагы грек жараны Түркия тарабындагы билим алуу системасы боюнча каршы чыккан. Бул жакта адам укуктары боюнча Европалык сотто ушундай бир абалды каралган эле. Көптөгөн сот отурумдары болот. Бул сот отурумдар диний абалдагы билим берүү тарабына экөө карама каршы келген сот отурумдары дагы болуп эсептелинет. Башка болуп билим берүү системасында адам укуктары боюнча Европалык конвенция. Адам укуктары Европалык конвенцияда билим берүү шарттары жана адамдын жакшы мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуу бул эң негизги маселелерден жана көйгөйлүү маселелерден болуп эсептелинет. Адам укуктары боюнча Европалык конвенцияда адамдын маданий укуктарын билим берүү укуктарына теңделген эле. Адамдын маданий укуктары деген эмнени билдирет? Адамдын маданий укугу бул адамдын табигый укуктарынын бири болуп эсептелинет. Табигый укуктары деп бул адамдын динге болгон укугу, адамдын өз тилине болгон укугу жана адамдын мамлекетте азчылыктын болгон укуктары болуп эсептелинет. Мамлекетте азчылык болгон укуктар бул биринчи дүйнөлүк согуштан баштап алынып келген термин. Бул жакта биринчи дүйнөлүк согуштан кийин Лига наций нациялардын союзунда Бириккен Улуттар уюмуна чейин ошол жактагы сот системасына биринчи болуп коомдук азчылыктар каршы чыккан эле. Коомдук азчылыктар каршы чыкканын себеби коомдук азчылыктар көпчүлүккө ассимиляция болбойбуз деген бир талап кылынган эле. Ошондуктан билим берүү тармагына маданий тармагы дагы бирге бир көбөйүп жана өнүгүп келген. Ошондуктан эл аралык деңгээлде адам укуктары боюнча Европалык конвенцияда, адам укуктары жалпы декларацияда жана башка эл аралык укуктарда жана регионалдык укуктарда билим берүү укугу жана маданий укугу бирме бир айтылып келишет. Ошол эле учурда бардык конвенцияларда, декларацияларда мамлекет эл аралык деңгээлде жана улуттук деңгээлде ошол конвенцияларда убада берип, жарандарын туура камсыз кылуу, кам көрүү боюнча айтылып келген эле.